Табылды Капырович, жаңы кызмат ордуңуз кут болсун, ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Менин суроом, мына ратификацияны колдойбуз, колдош керек. Мындан кийин дагы ушундай финанс булактарын таап келсеңиздер, ушул айланма жол чогуу бүтүп калса, Кысык-Көл областында жакшы болот эле. Менде бир суроолор бар эле. Бишкек Ош жолунда, Ошко кире берген жерде Т деген жол бар, билесизби? Т формасында барып туруп эки жакка бөлүнөт да. Ошол жолду тез арада ачпасак болбой атат. Биз шайлоодо жүргөндө дагы элдин эң негизги маселеси ошол болду. Ошон үчүн өткөндө да Акылбек Үсөнбекович барып көрүп келди. Ош мэри дагы көрдү. Мен дагы барып көрүп келдим. Бир эки вариант каралып атат. Ошонун Оштун ортосунан чыккан привокзальныйдан же Ошский райондон чыккан вариантын алыңыздар. ХБКдан чыккан вариантын сунуштап атышыптыр. Ал жолду салыштын кереги жок анда. Ошон үчүн менин суранычым ушул привокзальныйдан чыгарыш керек. Или болбосо Ош районунан чыгара турган, Ошский район деп коет. Ошол жерден чыгара турган вариантына көбүрөөк көңүл бөлүңүздөр. Мен да катышам го сиздердин ушул жыйын боюнча. Ошондо бул өтө чоң көйгөй. Шаарга киришке бир жарым саат, 1 саат пробкада туруп атышат да элдерибиз. Ушуну жазып алсаңыз, анан экинчи суроом. Ош Попан жолунда октябрь айында былтыркы жылдын көпөрө урап түшкөн. Оор коболор көмүр менен келатып, көпөрө түшүп кеткен да. Ошол убактылуу көпөрө азыр иштеп турат. Ошол проектisi бүттү, менин билишим боюнча. Ушуну сөзсүз түрдө быйылкы каположенияга киргизесиңер, титулга киргизесиңер, ушуну киргизишибиз керек. Эл кыйналып атат. Ушул эки суранычты эске алып койсоңуздар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Макул, рахмат. Сөзсүз сиз сунуштарды кабыл аласыз.